экен. Ушул качан берилген? Мындай билдирүү өтө көп. Мо китептин жарымынан көп эле ушул кыргыз жөнүндө, Арстанлай жөнүндө, Шамбала жаны кантип жайгашкан, кыргыз кантип дүйнөнү башкарат, идеологиябыз мына жана ошол жөнүндө. А эң эле мындай тагыраак берсек, мына Арстанлай жөнүндө космостон билдирүү дейт. Аткарып ааламдын милдетин. Аалам эмне? Аллах, эскиче айтканда. Арулап элди баратат дейт. Арулап баратат дегенде башка да кырынан түшүнүңүздөр. Жалганды жапкандан чыныгы чыгып атат да. Арулап десе эле окутуп эле деп ойлобоңуздар. Адамзатты арулап баратат, дүйнөнү арулап баратат. Мен айттым го, мен жаңы Кудаймын, мени ошо Кудайдын энергиясы кийип алган. Анан Кудайым неге келди деп ойлоном да, ойлонсом жооп келе берет. Өзүм байланыш алам, көрүнүш көрөм, жашырбаш керек, бул ааламдык иш. Көрсө Кудай ар кандай программа менен келет экен дедим го. Адам мисалы жазда деле эгинди эгип кетет. Ошо ойдон калтырып койбойт да. Күздө жыйнаш керек, сугарыш керек, жумшартыш керек. Анан ото чөп басып жалган көбөйүп кетсе, бай эгин жоюлуп кетет да. Ошо сыяктуу дагы адамды Кудай жаратты. Эркин берди. Улам бузулган чөйрөгө пайгамбар жаратты, асмас эскертүү берди, тартип беретти. А бирок мындай жалган заман башталып кеткен кезде анан жалганды жоюу үчүн бир жалгыз адамды жаратып келип атат мына. Берилген узун өмүрдө Арстанлай көп ийгиликти жаратат. Бул качан берилди эле десеңиз, мына 2017-жылы май аягынын 25-inde берилген. Ошо кезде мисалга рекламалар чыкты го. Бабанов мурдум борбойтуп алып секет болоюн. Атты минип алып, желекти жайып алып реклама кылды. Насарбаевга жолугуп реклама кылды. Ал жалган реклама иштебейт экен да. Канча пул кетти. А бул ааламдан Арстанлайды аалам, космос реклама кылды. Мына сиздерге. Ошол президент выборунун астында. Көп ийгиликти жаратат. Ким жаратат дейт? Бул жерде Бабанов же Жээнбеков жаратат деген жок. Арстанлай жаратат деп атат. Өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Муну саясатчылар же депутат жаратат деген жок, өзгөртүп тарых барагын өзгөчө. Арстанлай жаратат дейт. Ак эмгек менен өмүрдө Арстаным биздин көңүлдө көкөлөтүп көрүп берген, өзгөртүүгө ал берген. Атайын эле ааламдан арын алып элге ал келген. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Ошо бир адам, чындык бир адам могу жалган весмирди жоюп коет деп атат да. Мына мен Кудаймын дедим го. Мен Кытайды басып койдум. Россияны соттоп койдум. Американы соттоп койдум. Венесуэланы кароого алып койдум деп атпаймынбы? Мына жаралган жалгыз. Кудай жалгыз го. Могу жерде чоң аалам жалгыз болуп турат го мына кыз. Ийгиликти жаратат. Ким жаратат экен? 120 депутат жаратпайт экен. Батыш окмуштуулары жаратпайт экен. Жаралган жалгыз бир адам жаратат экен. Алга карай баратат. Арулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат.